Аябай эле жакшы, аябай жакшы. Иштесе болот. Түшүмдөр мындай болуптур. Элдер чалып аткандар да көп болуш керек, Аябай көп. Өзбекстандан бери чалып атат. Рабочийлар иштеп атат, 12-13 рабочий. Масса жакшы, жакшы берип атат. Бир күндө канча килограмм теш алат? Бир күндө эме тура мына любойун көтөрсөңөр толтура, любой. Мына астынан бери. Азыр канчадан сатылып атат 1 килограмм? Октябрь, Кудай күчтүү кечинен берсе, октябрь полный. Товарный видтери жокторун эмне кылып атасың? Кайсы убакыттан баштап аласыңар ошо рабочийди? 50 банкаң эсептей бер, анча болот. Молар эми мына бушаткен, молар тет кеч түскө чейин берип атат. Георгинки малиналар өлдү, эмеге? Витамин. Азот, калий, жанагы бор. Казакстандан да, Кыргызстандан да көп ушу Англияга барып иштешет. Ошол моментте тиккен жакшы да. Менде 1 гектар жерим бар. Жөн эле жатат. Мен малина тигип койсом деп ойлонуп аткан кишилерге. Эми 15-теринде же 17-лерине 2 жылдан бери байлабайм, момундай алып бош кой бердим. Анан буту менен басыш керек. Кандай суроолор менен көп чалып атат? Монтуп ороолуп эле эмени жеп салат экен, чачыгын. Көп болгондо 70, анан 60, 55 банкага чейин жетет. Эртең менен чыгабыз 6да, почти 7:30-8де жумушка түшүп. Талкын эже азыр ушул контейнерге салып атат. Майрамдык дастарконубузда көрүп аткан продукциябыздаки өзөгү ушерде экен да. Скочтобой сарабыз да? Жок. Мун менен мындай жыгачка да салып оптом өткөрөбүз. Биздин Бишкектеги чоң фирмага азыр кетет экен да. Суу жок убакта ошол кадимкидей сактап калат да. Дыйкандардын убактысы азыр алтындан да кымбат болуп аткан учур. Ошентсе да болбой бизге макулдугуңузду берип, биздин кыргыз элиге ушундай маалымат бергениңизге рахмат. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер? Бүгүнкү чыгарылышыбыз мөмө сүйүүчүлөргө болот. Тагыраак айтканда малина боюнча силерге маалымат беребиз. Өткөн чыгарылышта ушул YouTube каналыбызда малина тууралуу Салкын эже менен бир видео жасаганбыз. Мынакей артында турган малинаны тартып силерге маалымат бергенбиз. Аябай жакшы просмотр болуп, көп суроолор болду. Ошондуктан биз кайра келип, мынакей массага түшүп аткан кезинде, мөмөлөр көп болуп аткан кезде, анан ушу рабочийлер терип аткан кезде келип тартып алалы деп чечтик. Ошол кишилерге, Салкын эжеге дагы анча-мынча суроолорду берип, сизге дагы бир толугураак маалымат берели. Саламатсыздарбы, кыргызстандыктар, дыйкандар? Ошондой эле мага жазган комментарийлар чоң рахмат. Аябай жакшы сөздөр жазып турсуңар, жакшы тилектерди айтып турсуңар. Эми Кудай берген жашка чыгайын. Аябай YouTube'дан аябай көп комментарий болуп, мындай талкуу болуп, аябай силерди мактагандар көп, анан элдер чалып аткандар да көп болуш керек, Аябай көп. Өзбекстандан бери чалып атат. Биякта жумуш кылып, биякта тамак жасасам, улам бирөө чалат, мага расада керек, эже мындай, эже тигиндей, анан сен аны түшүндүрүп берем, айтып атам баарын алышылып, таарынбасын деп. Мисал үчүн комментарийлердин арасында башка чет мамлекетте жүргөн кишилер дагы жазып атышты да. Биз ошол Кыргызстанда деле иштесек болот экен деп. Азыр мисал үчүн сиз биринчи келип тартып кеткенде бул массага толбой ооруп атат, анан суу жетпей калды деп атканыңар, ошону айтып бересиңерби? Азыр кандай жыйынтыктар болуп атат? Азыр эми Кудайга шүгүр жыйынтык жакшы. Аябай эле. Глюкозки менен иштешип атабыз, аларга контейнерге салып берип атабыз. Рабочийлар иштеп атат, 12-13 рабочий. 15ке өзүм семья менен 15ке жетет. Бир күн кечке теришет. Жакшы. Масса жакшы, жакшы берип атат, суу убагында келип атат, убагында сугарып атам баарын. Тергенде бир күндө канча килограмм теш алып атасыз? Бир күндө эми, где-то азыр мындай полный, если 18 картаны полный терсе, полный тербүзө 800 килограмм беребиз. 800 килограмм терип салып атасыңар, 800, 700, 800. Эми калып атат да. Жетишпей калып атат да. Жетишпей калып атат. А жетишпеген эртеси келип теребиз, ошондо эми Кудайга шүгүр жетет. Картага бөлүп терип атасыңар да. Карта. Жыйынтыгында ушул толук 2,5 гектардан 800 килограммдай терип атасыңар. Бир тергенде. Бир тергенде. Бир терип атасыңар да. Ошондо 3 күндө бир терип атасыңар да, туурабы? Жок. Черезден. Черезден 800 килограмм алып атасыңар. Черезден. Если толук терсек, толук тербей калып калса, карта бөлүнүп калат. Мына бүгүн могул
Можак мына дамба турат, ошол дамбадан тияка чейин 40-50 сотук эртең термекпиз, бирок бүгүн эле терип салып атып, глюкозка эсилгенди албайт да. Аларга товарный вид керек да. Ошон үчүн биз момча эл келгенден кийин кечке чейин тергиздеп койдум баламчы. Аны мейли деп мен да ушу кой бердим. Келе кичинем мынтип аралап. Азыр урматтуу дыйкандар, урматтуу көрүүчүлөр, силерге мындай крупный кылып туруп көрсөтөбүз. Аябай жакшы байлап атыптыр түшүм. Биз суроолорду берип алалы. 800 килограмм терип атканда биздин дыйкандарга мотивация болуш үчүн азыр канчадан сатылып атат 1 килограмма? Эми если мындай розница сатсак 250ден берип атабыз. 250ден. А так эме глюкозка 225ден берип атабыз. 225ден 1 килограмм. 1 килограмм. Черезден 800 килограмм терилип атса, 225 сомдон өтүп атса аябай жакшы көрүнөр, урматтуу дыйкандар. Аябай эле жакшы, аябай жакшы. Иштесе болот. Аябай болот иштесе мына. Эми монун баарын көтөрүш керек да, полный. 800 килограмм терди дегенде мынакей, момундай. Полный мынакей. Түшүмдөр момундай болуп атыптыр. Бирок эмеге монтип күйүп кеткенделер болот да. Эми бул эми кургап калып атат. Эми бул күнүсүктө убагында терилбей калган да. Терилбей калган, анан кийин жана калып калган малиналар ушинтип капкат болуп эметилип калат баары тең. Полный. Эметилип. Олардын астын карап тач керек экен. Бүт эле астында мен быйыл просто байлаган жокмун да малиналарды, ушундай боштондукка коюп койгонбуз да. Бүт малиналар мына астында полный. Мынакей, муну көрсөтүп койсоңуз. Бул жерде ошондо бул жерде 4-5өсү бышыптыр. Эми булар ушул мына да биякта сентябрь, октябрда бере турган. Октябрь, Кудай күчтүү кечинен берсе, октябрь полный берет. Октябрь полный. Полный теребиз. Буйрса. Мына могу астыдан да баары эле мунун астында жатат полный, толтура. Бакыштар бүт полный эметилип. Эми жаман эмес, аябай жакшы малина. Биздин көрүүчүлөргө сортун айта аласызбы? Бул эме жанагы, бул доллар, а голландский тиякта калды. Доллар дегенде бул өзүңүз эле атап койгонсуздар. Өзүм эле атап койгом, бирөөдөн алгам доллар менен ошойдон доллар бойдон калды. Бирок жаман жакшы да, ошо доллар деп сурап атышат алар деле. Бул местный экен да. Местный да, биздики местный. Местный малиналар. Салкын эже, сиз эме деп атпайсызбы, жанагы товарный видти Куликовскийге терип бересиңер. Товарный видтери жокторун эмне кылып атасыңар? Варенье кылам өзүм үйүмө. Өзүңүз эле варенье кылып саласыңар. Муна рабочиларга берем, былжырактарын. Терип кетишет, өтө бышып кеткен. Алар өздөрү барып туруп варенье жасайт. Өз үйүнө варенье берем, аны алам. Жерге таштаган жалк, андан көрө өзүңөр терип алгыла дейм, мисалы. Капкара болуп аябай жок болуп атат, булар дагы жакшы терип атышат, карабайсың. Аябай мынакей, аябай капкара момундай болуп калгандарын үйлөрүнө терип алышат. Момундайлары. А могулар жакшы. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, силерге ушул контейнерлерге жүктөп, ящиктерге салып, Куликовскийге кантип малинаны даярдаганын көрсөтүп беребиз. Азыр чогулуп мынакей автобуста карасаңыздар, рабочийлер, Жаңы иш. эжекелер, айымдар чогултуп атышат. Ошолордун жыйынтыгын тартып беребиз силерге. Куликовскийге контейнерге салгандарын, коробкага салгандарын бүт көрсөтүп беребиз. Көрсөтүп аласыз да, Салкын эже? Ооба, көрсөтөбүз. Азыр улан келет, азыр Куликовский саат 4-тө 5-те. Анан чыгараттарын салабыз Куликовскийге. Салкын эже. Просто быйыл аябай эме болуп калдым да, быйыл кичине чөп бастырып алдым. Кичине жетишпей калдык. Рабочилар жок. Мурун жылда бирден экиден бала алыш элем, быйыл анча жакшы келет, иштегилер келбейт, кетишет кайра. Эмне кылам? Ошон анан балам жетишпей калды жалгыз. Рабочий дегенде азыр айлык терип аткан жок, айлык кылам да аларга. Аларга 25 миң, 30 миңден. Айына 25 миң, 30 миң айлык бересиң. Ооба, айлык. Бул жанагы ото чөптөрдү отоп, сугарат. сугарат. Мына сугатты өзүм сугарып атам. Мо 2,5 гектарды кече эмес, мурдагы сугардым, мына жер көрдүңбү? Ным. Ушунун баарына сууну өзүм коюп берем, полный. Тетиңде, алар тетилер жакын кылып алсаң, мына көрүнүп атпай баары. Ошондо силер жанагы рабочий деп атпайсыңарбы? Кайсы убактан баштап аласыңар ошо рабочийди? Эрте жазда эле. Мартта эле? Ооба, мартта келип иштесе, тетиз октябрдын аягына чейин иштесе, аябай сом болгондо болот да, балдар иштебей жатпайбы биздин кыргыздын балдары. 30 миң сом айлыкта аябай.
Эми 30 миң, анан 3 мал тамагы элестет. Малина жейт деген. Жок, малина эмес, тамак жейт, жатканы бекер. Ошо тамак жейт, малина да жейт деген. Эми малина эрте жаста бышпайт да азыр мына. Азыр жей беришсиң каалашынча. Бул азыр эжелерге Ой, чогултуп аткан кандай төлөп атасыңар силер? азыр төлөп аткан банкага 20 сом. Бир банка терсе 20 сом төлөп. Бир банка терсе 20 сом. Эми эрте жаста иштегендер бар да. Ана жанагы арамза малина деп коет, могу астынан чыккан. Алар эми сразу 50 банканан 100 банка тере алышпайт да. Ана 20-30 банка, 40 банка терсе да мен күндө 1000 сомдон төлөп аттым. Потому что аны бербесең келбейт да. 500 сомго, 300 сомго. 500 сом. То есть силер ошол 1000 сомдон кем кылбаш үчүн иште төлөп берет экенсиз да? Кем кылбайм да ошол. Азыр мисалы үчүн 20 сомдон 1000 сомдон көбүрөөк терип койсо, көбүрөөк төлөп берет. Азыр пожалуйста. 50 банка терет. 50 банкаң эсептей бер, канча болот? Так, 50 банкаң. Давайте. 1000 сомбу? 50 банкаң, Калькулятор менен эсептеп салалы. 50 банкаң 1000 сом, 20 сомдон бир банка. 20 сомдон. Ой. 50 банка көбөйтүлгөн 20га. 1000 сом. 1000 сом. 1000ге жол киресин кошуп берем. Жол киресин, Жол киресин берем үстүнө. 1000 сом жакшы терсе, если 100 банка, 70 банка терсе, 1,5 берем. 1600 берем. 1,5 кыскасы рабочий эжелер 1,5 сом алып кетет экен да. Жакшы дегендерге 200 сом, 100 сом кошуп берем. Плюс обед менен кошо. Обед бекер. Мына ушул мына азыр жаткандар барбы? Жатып иштегендер. Ооба, бар. Жатышат. Шакале жатып атабыз. Ооба, жатат. Мына карач, молар эми мына бушат эми, олар тети кечкүскө чейин берет азыр. Аны бия. Ушу полный кыдырасың го. Полный кыдырбай эле коелу. Ооба, чыгалыбы? Бу жерден суу жетпей калды деп атпайсыңарбы? Канча примерно канча убакытты кечиктиңер ошондо? Ровно 1 ай кечиктик. 1 ай кечиктик. 1 ай кечиктик. Аябай кечиктик да 1 айга. Ошон 1 айдан кечигип кантип сактап калдыңар? Ошону болсо секрет. Ошол эми секрет ошол кээ бирде берип атты, ушу берип атканда жанталашып эле сугарып аттык. Алгандар алып калды, албагандар кээ биринки малиналар өлдү, байкуштардыкы. Дыйкандардын көбүнүкү кургатып алышты. Мен кургатпай сактап калдым, но мен ошол моментте глицерол чача койдум. Глицерол чача койдум. Мына эмеге витамин. Азот, калий, жанагы бор, комплекс, цинк ушуларды чача калдым да, жанталашып, ошол сактап калды. Бизде Салкын эже ушул эле кошунаңар бар экен, бул жерде Кубанова. 7 гектар жерде иштейт экен. Кулпунай, ежевика, малина. Малинанын түрлүү сорттор экен да. Анан ал мындай суу менен тамчылатып суарма системанын сугарат экен да. Эми капельный нарушение. Чоң бочкага суу толтуруп коюп. Сиз ошондой келечекте көрүп атасыңарбы эмеңерди? Ошондой способ өткөнгө. Жок, аны ойлогон деле жокпуз баба. Капельный орошение астында. Ой, Яка малинага алысы чудал, Ал малинага капельный орошение кайер суу ичип атат, кайер суу ичкен жок билбейсиң да. Анын ар бир аны бир 10 сантиметрден тешик экен, бир жери агат, бир жери бүтөп калат, бир жери ал мага жакпайт да. Лучше мына кыргыз эле мына арык, тияк арык эки жагынан ичет малина. Анан аябай ушул эле жакшы да мага капельный жакпайт, ачык эле. Болбойт капельный. Капельныйга малина сууга тойбойт. Менин оюм боюнча. Болсо сиңириш керек экен да. А теплицада болсо бадыраң помидорлорго ортосунан тим эле момундай упор эме менен напор менен берет. Вот ошондо бадыраң анан помидордун түбүнө суу жеткенин көрүп турушат. Мисалы атайын иштегендер, бригадирлер карап турушат. Муну текшере албайсың. Потому что мына канча деген адам иштеп атат. Алар буттар менен басып кетет. Мояка аттап атышат. Менде мындай жок, байланган жок. Тигил жуп-жука эле бир клеенка экен, ал үзүлүп калат. Мен бул идеяны бере албайм капельныйда. Малинага негизи көп эле кишилер капельный жок эле иштешет экен да. Кулпунайга, бадыраң аларга берсин. Алар көрүнүп турат. Алар тигин үстүнө мынтип кол менен терет. Муну көрдүңбү? Басып атабыз, мына прыгать, могунун ичиндеги кара шлангын кантип көрөсүң? Болбойт. Мен балам тияка капельный кылып мага жаккан жок да анысы. Азыр эми кайра арык менен сугарып атат. Кайра арык менен сугарып. Эски метод менен. Эски. Ошол урматтуу көрүүчүлөр,
Салкын эже теплица деп айтып атат. Жанагы чүй көчөдөгү Аламидин бир жакта теплицаларда иштегенсиз, Тесттин жандагы теплицада иштеген. Алар турбайбы жөн эле иштебей? Эми билбейм ошону. Эмне бар экен, бир чото мындай пленка жаап коюштур. По-моему, жана Кайра баштады окшойт. Алча тигиптиби же эмне тигишти билбейм да. Ошол жерде иштегенсиз. Бирөөлөр алган окшойт аерде. Атайын сатып алганбы же өкмөт сатканбы, бирөөгө же арендага бергенби, алчалар турат да, анан үстү жабык. Ушу бир өтүп барат, байкап калгам да. Байкадыңар, э? Мен канча өттүм ушул жөнүндө турчу да. Жалаң бадыраң помидор өстүрсө керек. Помидор, бадыраң өстүрдүк. Ягода өстүргөн эмес, э? Жок. Мындай жок. Ягода только ушу жерге келип неметтик. Күнүнө канча киши дедиңер? Канча киши иштеп атат дедиңер? Бүгүн 12-13 киши чыкты го. 12-13 киши. Тепкада бар угалы. Күнүнө 15 миңдей расход болот экенсиз да? Иногда 20 миңдер чыгат. 20 миңге чейин расход. 20 миңге чейин чыгат расход. Актайт өзүн, акталат. Конечно, актайт. Еще тамак алабыз. Азыр продукты да өлө кымбат. Жаткандар бар, 3 мал берем ага тамак. Анан Жалаң айымдар иштейт экенсиз да? ооба, жок, эркек балдар Тербейт, э? тербейт алар. Оңой. Жалаң эле. Өзүм кызым, анан неберем бар берди азыр. Салкын эже, бир кеп кылгым келип атат да. Мен азыр ушу TikTok'торду, социалдык сеттерде, YouTube'дарда көрөбүз да. Ушу мөмө жөнүндө, дыйкан чарба боюнча маалымат издейбиз да биз делечи. Анан көп Казакстандан да, Кыргызстандан да көп ушу Англияга барып иштешет экен. Шотландия дейби, Англия дейби, ушул. Англия. Ошол жака барып мөмө теришет экен, жанагындай түрлүү ушинтип иштешет экен да, алча терип, малина терип, клубника терип иштешет экен да. Анан кийин биз в основном ошол жака эле элдин баары аракет кылышат экен. Кеткенгечи. Ошо биз жакта. Бизде деген өзүбүздү деле сонун өсөт атпайбы биякта. Ооба да, мен ошон үчүн өткөндө да айткам, дагы айтам. Ошол жака барып иштеп, темселеген ордуна жолдоруна акча кетет, тамагына кетет акча. Антип эле мына Кыргызстанда эмне деген полялар жатат жерде. Толтура келип арендага алышсын сатып албаса. Конечно, азыр аябай кымбат болуп кетти. 1 гектар $20 миң, $18 миң болду. Мен 1 гектарын $4 миң алгам. Жок, аренда ал сатып алганда. Арендасычы? Аренда 45 миң, 50 миңге чыкты. Мен 45 миң 1 гектар жер нормально да. Нормально, ооба, конечно. Сезонго берип коет, сезонго. Долгосрочный иштеп койсо. Ооба. Мисалы үчүн кайсы малда отуруш керек буну? Мына октябрда бир кар жайт да. Бир кар, анан бул үшүбөйт. Суук болбосо. Анан кар жанып кайра эрийт, анан кар жаганда кайра да бир 15 күн теребиз. Суук болгончо. Анан суук болуп, азыр айтып берем. Суук болуп эметет, анан малина бүтөт. Малина бүткөндөн кийин муну биз чабабыз. Ошол чапкандан кийин анан кайра бир октябрдын 20-ларында күн ачылат. Ошол моментте тиккен жакшы да. Бир кар жаап, бир жаан жаап, жер жумшак болгондо айдап тиксе жакшы. Ошол моментти кармаш керек да. Жаңы менде 1 гектар жерим бар. Жөн эле жатат. Мен малина тигип койсом деп ойлонуп аткан кишилерге бир жолун кандай кеңеш берип кетесиңер? Мисалы үчүн 1 гектар жерин ошол октябрь айы айдатып туруп. Если мына октябрдын башында мен айтып берейин. Октябрдын башында жаан жаабаса, күн жаабаса, эчтеке болбосо, сугарсын жерин. Жерин сугарып туруп айдасын трактор, потому что трактор мояка кирбейт катуу жерге. Жаан жай элек жер эме катуу деп. Трактор айдай албайт. Ошол поляны сугарсын жашынакай. Жана беде сугарганда эле сугарышсын. Бүттү, анан кургаардын астында өстөр көрүп турат да дыйкандар. Көрүп анан бүттү трактор айдатып салсын. Эме 15-теринде же 17-силерине даярлап койсун. Рассадан алып барып эле всё лунканы жасап коет. Трактор менен чыйдырат. Между малина менен тигил экөөнүн ортосуна 2 метрден койсун, потому что биягын арык түшөт, тиягын арык түшкөндө эле экөөнүн ортосу өзү эле кичирейип калат. 2 метрден кылышсын. Баары эле жерин аяп 1 метрден кылып алат. Анан ортосуна баса албай калат да элдер. Ортосуна баса албайт, биягы арык болгондо эле көрүн, жылып атат. 2 метр жылат. Элдер тиги жерим көбүрөөк түшүм алам деп эле анан ошентип кыйналып калышат.
тыкыз кылганда малина болбойт. Малинанын кененчилик калат. кененди жакшы калат. Даже мен 2 жылдан бери байлабайм, момундай алып бош кой бердим. Былтыр тим эле аябай жакшы болуп төгүлгөн. Быйыл айтып атпайм, кичине суудан өксүдүк, өзүбүздө туура эмес иш кылып алдык. Малина момундай өскөндө мен малинанын түбүн окучивать этип, трактор менен колдон эригип, анан меники быйыл начар болуп калды. Кичине атак былтыр аябай жакшы берген. Мен Кудайга шүгүр ушул эле жерден момундай эле бутубуздан турдук да. Эми жаңа математикасын Өздөрү эле эсептесе эле чыгат. Мени баары эле билет, что мен кайта күздө эле мен ошол бияктан чыкпаган малина күздө мен рассададан эле утуп кетем. Рассада тиме сурагандар толтуруп, Өзбекстандан бери чалып атышат. Күндө малина через малина 800 килограмм сатып атсаңар, анан тышкары көчөт сатылып атса, Кудайга шүгүр. Нормально түшөт. Салкын эже, ушул жанагы теманы кайра козгоп кетейин. 1 гектар Көктөрдү карачы булар. Мына бушал элек. Мына көктөрүн карагылачы. Тимле толтура. Булар эми жанагы сентябрь, октябрга байлай турган. Сентябрь, октябрга чейин барат. Толтура мына. Любойун көтөрсөңөр толтура, любой. Мына астынан бери. Мына карачы буларды. Олар бышканча да канча эме бар, убакыт бар. Салкын эже, жанагы эмени ким могул кызым жеболчу? жейбиз азыр, бир убакыт таап жейбиз. Жана суроомду уланткым келип атат. 1 гектар жерим бар. Мен октябрда жанагынтип сиз айткандай советиңиз менен суартырып айдайт да. Ооба. Айдап туруп, андан кийин 2 метр аралыгында көчөттөрдү отургузат. Анан кайсы сортту тандаса десеңер, ушул эле местный эле жакшы да турабы? Биздин эле местный тетиги өлкө чет мамлекеттен келип жана мапема, балеке салкеттеги малина жанагы полькалар. Билбейм, мага вообще жакпайт алар. Мага могу эле жагат. Бул аябай чыдамдуу экен, сууга да чыдамдуу, баардык жагына бир кар жагандан кийин да үшүбөйт тим эле. Кайра тим эле кычырап малина сонун болот тим эле аябай. Эми ушул сортту отургузгандан кийин дагы кандай жолдору бар? Эми муну олтургузат. Биринчи лунка чыят, жашынакай трактор мененби же кол мененби, эми канча сотук олтургузат, аны 1 гектарда тяпка менен чаба албайт. Трактор менен азыр баары эле техника көп болуп калбадыбы? Техника менен чыйдырат жашынакай калып. Алардын өздөрүнүн бүт эмелери бар, тиги тракторлордун. Ошо менен чыйдырып, анан лунканы чыйгандан кийин 40 сантиметр, 50 сантиметр аралыгы. Биягы 2 метр? Биягы 2 метр между малинаны тиккенде. Жанагы рассададан алып барып саят го, ошону бирөөнү сайдыңбы, анан экинчисин 40 болду. Анан 20 сантиметр, 30 сантиметр болбойт. Ал өтө жакын болуп калат. 50-40 нормальный. Ал бул өзү эле анан токой болуп калат экен. Өзү эле. 40 сантиметр отургузгандан кийин, отургузганда ошо октябрь айы болуп атпайбы? Кышка ошо боюнча эле калтырып коюш керек. Калат, ошо боюнча калат. Жаппай, жок. Ал биз бунун баарын чабабыз да. Ал только эле сөңгөктү алат, кичинекей эле сөңгөк мындай үстү. Анан тияк тамыр. Тамырды эле жапканда жакшылап салат, тамырды салганда топурак менен окучивать этип кетме менен, анан буту менен басыш керек. Чтобы тамырга аба киргизбеш керек. Аба кирип эмесе, шама кирсе каар мустак да. Тамыр үшүп калат. Анан бастырып кайра тиги малинаны кичинекей кылып туруп окучивать этип туруп, түбүн отоп, түптөп коюш керек. Картошка түптөгөндө эле түптөп коюш керек. Баягы сөңгөктү жаппаш керек үстүндөгү. Ал ачык турат, а малинаны түбүн отоп, өйдө жаап коюш керек. Биринчи бутуң менен басып, анан кайра тиги тяпка менен окучивать этип коюш керек. Болду, проблема жок. Бүт ошойдон кышы бою жатат. Анан эрте жазда эле өзү кылтып чыга берет акырын. Чыга бергенде ошо жылы түшүмгө расчет кылса болобу же? Ошол жылы түшүм сразу бербейт, сразу. Могу августта башталат аныкы. Августта. Август, сентябрларда башталат. Биринчи отургузгандан кийин. Биринчи отурганда ошондой акырында биринчи ветка, экинчи ветка берет. Анан тияктан побегтер чыгат, алар успеть этпей калат да, чынын айтканда. Биринчи жылы көп түшүмгө расчеттош керек экен, кичине мындай тергенге эле мындай. Анан ошо биринчи жылы только түбүнө чөп өстүрбөй отоп туруш керек малинаны. Отоп, жанагындай жакшы тооктун эмелери болсо берип, если жер семиз болсо өтө деле удобрениянын кереги жок.
өтө деле кыктын кереги жок. Кыкты чачканда жөнүнө чөп чыгат. Андан көрө азыр мына бардык эмелер бар. Агрого барышса толтура түшүндүрүп айтып берет. Жана Димафос менен мага ошол жанагы черный жемчуг аябай жакты. Мен Кудай буйруса ошолордон колдоном. А так кык колдонбойм. Вообще. Тооктун эмесин колдоном деп атпайсың арабай. Эми аны быйыл колдонойн деп атам. Вообще атасың. көрөйүн деп атам да. Эксперимент. Биякта колдонгон балдар бар, ошолордон көрүп мен да аябай кызыгып атам да. Биринчи жылы түшүмгө көп расчетто го, ошо Жок, биринчи. аркы жылкыга. Ал ошол биринчи жылы бир эле отоп койбойт муну деген 3-4 жолу. Ортодон чыккан чөптү рыхление кылып туруш керек. Колу менен болобу же жанагы культиварка алышабы, машинка алышабы, өстүрүл же мини тракторлор барбы, мен эми айта албайм да. Мини трактор менен ортолорун отоп, чекелерин отоп, чөп чыгарбай, малинаны аябай жакшы отоп, карап жакшылап сугарса, экинчи жылы түшүмдү тим эле төгүлүп алат. Экинчи жылга прибыль алам. Ооба. Жакшы сатсам болот деген расчетко соолот экен. Биринчи жыл жалаң эмгек алыш керек экен. Ошо силердики канча жылдан бери ушул малина турат биякта? Меники быйыл 9-жыл. Тура берет экен да, э? Иә. Тура берет экен да. Жок, бул 9-жыл мен мындайм да. Рассада сатканда жанагындай крупный келгенде мына могул картанын баарын ал, мага дүңүл акчаны бер деп коем, болду. Оптом эле келишип каласың. Анан мен санабайм, бирден санабайм, эметпейм, бу жерде канча чыгат ошонуку. Мага берет $7,000, $10,000 алам, болду, башым оорубайт. Эчтекеге. Ар бирин эсептеп эметип отурбайсың. Жок. Ашык алып кетсе алып кетет. Ой, алсын, ошого буйрусун. Ал өзү рахматын айтат. Кайра мага тортун көтөрүп келет, гүлүн көтөрүп келет, жаңы жылы эже. Тим эле аябай лишний көп алдык деп. Баягы намаз окуган балдар калп айтпайт экен да. Алар сразу рахмат айтышат. Кудайга шүгүр. Нормально. Ала берсин, биздин кыргыздын жигиттери иштесин аябай. Молодцы, азыр баары. Бизнес өнүгүп атпайбы? Элдин баары өтөйүн деп атат. Азыр элдин баары өтүп атат жерге. Мына өзүбүздүн жерде эле иштесек болот экен да. Өзүбүздүн эле зачем тетиги мына Казакстан чалып атат тоже. Акырын басып дагы. Келип алып кетсек болобу деп. Расада бересизби дейт. Берем дедим, кел дедим. Биз сиздин биринчи видеоңузду YouTubeга чыгардык. Комментарий көп деп жаздык. Анан сизге кээ бирлер бирок мен описанияга телефон номериңизди жазгам. Көп кишилер дагы көрбөй калып, описанияны көрбөйт экен да. Анан телефон берилечи деп сурай берет экен да. Негизи урматтуу көрүүчүлөр, описания, YouTube'дун описаниясы болот. Ошол жерге мен телефон жазам да, негизи. Кайсы видео чыгарбайын, ошол жака всегда. Мына могул голландский малина. Сизде азыр кандай суроолор менен көп чалып атат, Салкын эже? Эмне деген суроолор, эң самый актуальный суроолор эмне болот? Чалар менен. Эмне бересиз, кандай витаминдерди бересиз дейт. Эң ошол интересно. Анан сизди көрдүк, ушул рахмат ушундай жашка чыгып, ушинтип иштетип, полияны иштеткениңизге дейт. Анан келип көрсөк болобу дейт. Ой, келгиле айланайын, келгиле, көргүлө дейм, баарын келе бергиле. Экскурсия кылып берем деп. Ооба, алар көргүлөрү келип атат да, көпчүлүк ушул малиналарды. Келип көрө бергиле дедим. Адам өз көзү менен келип көрмөйүнчө. Анан көп рассада сурап атышат. Рассада. Оштон бери, Жалалабадтан бери чалып атышат. Силер азыр мисалы үчүн азыр рассада бербейсиңер да. Силер кайсы малда рассадан сатасыңар? Айтып атпайм, Октябрда эле сатасыңар. Азыр брондоп аткандар бар да, э? Брондоп салышты уже силерден, э? Эми брон деле эми, билбейм, кимиси биринчи келип, кимиси колума акча берсе, ошого сатып берем, мага брон кылбайм андай деле, потому что задаток берип, мисалы үчүн, мына могу картаңарды мен алам деген. Задаток берип келсе, пожалуйста, берем. Базар жок. Берем, пожалуйста, анда. Могул ошол эме жанагы. О, голландский малиналар. Айтып атпайм, биздин кыргыздар буту көп эле элдер бутунан турду. Көп эле элдер. Азыр жакшы болуп калды. Жакшы болуп калды, мурунга караганда мына көп элдер иштетип атат мынакей. Могул саргайып калган. Ошо могулар эмнеге мындай болуп атат? Ошо могу жерим суу жетпей калган деп атпайсыңбы? Жок, ошол. Алдан эмес, э? Жок, андан эмес. Наоборот, суу көп ичип калдыбы, ушул жерим мына карачы, бир топ жер мен да өзүм кече көрдүм, сугарып атып көргөн эмесмин. Же эмне жетпей калды билбейм. Чото бул дагы оору да өзүнчө. Мен эме сурагым келип атат да. Бизде эми 7 дубан, 7 область бар. Ар кайсы жерде ар кандай климат. Ооба, ар кандай погода. Ооба. Ушул эле Бишкекти деле алып келсек, үстү жагында ягода жакшы өсөт, астында жакшы өспөйт деп айтып атышат да. Беловодский да өспөйт, жакшы токулук тугум майда болуп калат. Көлдүн чесногу бияка өспөйт.
100% гарантия берем. Көлдүн чесногу? Көлдүн именно караколдун чесногу мен 1 тонна алып ушул жерге 70 сотукка чеснок тиктим. Мындай болуп өстү тим эле. Анан өзүбүз отодук жанталашып. Анан бароска чыйдык, чыйып туруп сууну берели десең, ошо колунда орус бала болчу. Эжешка чеснок болеет. Эмне болеет? Чо болеет? Бүт тим эле отоп бүткөндөн кийин 70 сотук шалакта эле жыгылып атпады чеснок монтуп эле. Эмнеден? От эмнеден? Анан тиги балага айттым, жулуп кел дедим. Мен келсем эле монтуп эле жыгылып атат баары тең. Баары жулсак эле башында чачык бар го, чачык. Ошол чачыкты курт бар экен, нематома деген курт. Ошол жок, биякта эмес, монтуп ороп эле эмени жеп салат экен, чачыгын. Чачыгын жегенден кийин питание жок да үстүндө. Анан шалкылдап эле өлө берет экен. Ошентип жулуп алып эле тияка чуркадым агрого. Баары эле Райхан деген жакшы бир эме бар, эже. Анан баары эле шалакта ыйлап 70 сотук 160 миңге чеснок алып келген 1 тонна ушинтип өлдү. Аны тиктиргениңчи. Жумуш эмне? Бирден сайып айланайын, белиңди ооруйт. Эмне деген моерде училище бар 147. Ошонун балдарын алып келип тигип, аябай сонун карап тим эле чесноктун жоондугу момдай чыкты тим эле. Вообще красота. Сүйүнүп аткансыз, ой, укмуш алабыз депчи. Жыйынтыгы. Анан кийин ал айтты, каяктан алдыңар дейт. Каракол. Ой, эже, ыйлабаңыз. Тиякта мынакей Манаста ошентип келди дейт, Таластан келди дейт, 2 гектар. Бүт караколду именно сиз алган жерден могу жаңы жер бар, ошол жактагы 2 гектар өлүптүр. 70 сотук, 50 сотук сиз эми ыйлабаңыз, эчтек болот, калган малинаңызды өзү өстүрүп, эми чеснокту баарын касып эле чогултуп өрттөңүз деди. Анын ордуна эме овощ фрукты тикпеңиз деди. Только кайра эле малина тигип коюңуз, малинанын тамыры күчтүү экен да. Ал нематоманан жанагы атайын эме менен карап, анан кийин бир мал эже келиңиз дедим мен. Барсам эле айлана момундай апапак так момундай узундугу. Тим эле жыланга окшогон апапак ипичке чачтай тим эле. Куртпу? Курт. Ипичка. Ал тим эле монтуп оролуп эле кертип салат экен. Укмуш экен, көрүп алып таң калбадым. Бирок караколдо жок андай. Караколду айтып берем, аякта жерде таш экен да. Кум. Ал ысыкка чыдабайт экен. Биздики ным, кара топурак, ал тим эле көбөйүп кетет. Малина тууралуу айтканда, малина ушул Бишкектин бияк өйдө жагы жакшы экен да, ылайыктуу, өйдө жагы, өйдө жак болуп мына ала тоо ушул жер жакшы экен да. Деди кой таш суукка калып калат. Суукка калып калат. Могулар жетишпей калат да. Мен аякты проба кылгам. Мен өзүм кой таштыкмын да. Кой таш деди ар жак аршан эме айылдар аяктын болбойт. Жок, аякта жок, арашан аякта жок анча мындай поляларда малина бизде. Аякы жакшы өспөйбү малина. Эмеде Кызыл бирликте өсөт, эми мындай поляларда өстүрүшөт, эми все равно ягодка калып калат да. Өсөт, бышат, эже малина да бышат аякта. Аякка ошол эже малина жакшы экен да. Ал эрте бышанып бүтүп калат да. Бул долгоиграющий да малиначы. Эже малина ошон үчүн өйдөкү зонага жакшы да. Өйдөкү зона, могу тоо жактарга. Тоо жак, өйдөкү мына Горный Маевка, мына Кызыл бирлик, биз жак Кой таш жакшы. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, Салкын эже көп жылдан бери эмне деген тажрыйба, эмне деген опыт алган. Жана чеснок менен деле мисал келтирип берди. Мынакей малина даже жада калса мынакей ушул Бишкектин чекесинде Ала тоо айылда жайгашкан малина жакшы өсөт. Кичине арыраак алганда, Кой таш жактарды алганда, аякта анча жакшы түшүм байлабайт деп атат. Андан ары тоже жок дейт да. Ошондуктан биз сиздерге дагы келет окшойбуз да көп. Убактыңарды көп албайбыз эми, кышында балким келебиз. Интервью алат окшойбуз да, суроолорду чогултупчу. Бул малинаны дагы ошол мен жана жаңы тиккендерге айткым келет да. Эми малинаны монтип эле узартып кое бербеш керек да. Мунун эмелери, секреттери көп экен. Мунун секреттерин мен быйыл билдим да, дагы ойлонуп жатып. Жылдан жылга жаңы секрет табылат. Улам. Малина именно могу тизеге келет, могу жерге. Могу жерге келгенде, могунун үстүн чиринковать этип үсүш керек да. Башына мындай 2 ачекей болуп өсүп атпайбы мынтип моулар. Могу жерде жок, азыр көрсөтөйүнчү. Мына бияка келсең,
мынакей момдол тизеге келет да момдол өсөт. Анан ошондо мол эки мына көрбү? Ушуларды алып салыш керек да, мына үзүп моуну. Моуну үзүп салсаң, анан бул ушул бир секирет ушул да. Ошондой проба кылам мен эмдеги жолу Кудай буйрса. Ошо тисеге келгенде үстүндө өсүп келаткан жалбырактарды үзүп салсаңар, ошондо бул могу түбүнөн бери кетет экен побектер. Аябай толтура побектер чыгат экен. Ошону жөн койсоңор, анан ошол момундай болуп өсүп чыгат. Өскөндө анан ошону байлаш керек экен. Ал өзүн өзү мөмө көтөрө албай жыгылат экен да, сынат экен. Ошон үчүн ошону байлап аракет кылыш керек да. Мен эндиги жылы Кудай буйрса аман болсом, если мен дагы жакшы бир идея эметип атат, поляны кичине башкача кылсакпы депчи. Мен так ошого өтөм буйрса. Анан жанагы күздө жана навоз төгүш керек, тооктун болобу, көчкөн болобу эметиш керек да, эрик бериш керек да. Биздики аябай чоң болуп ташыганга киши жок эле, анан эригип эле мен суу менен берем да. Сууга чылап, бир 10-15 күн чылап коем свежий бокторду. Жакшы бир иштеген балдар болсо, ошо гана бир атайын бир иштейм келип моулар эметем деп жардам бере турган бала болсо келсе жакшы болот эле. Жаткан жери бекер, тамагы бекер, айлык кылып коебуз. Нормально айлык кылып берет элем келип. Иштерман бала керек да. А кээ бирлер келет да, ой иштеп атам деп бактын түнү уктап анан кайра барат обедке. Анан мен деле ишенем, мен аябай ишенчекмин өзүм. Бирөөнү текшербейм, бирөөнү урушпайм, жаман да айтпайм, катуу сүйлөбөйм, потому что кетип калабы деп кой иштеп атат деп эле ойлойсуң. Тренд болуп кетти эле го өткөндө. Ажообуз биздин Садыр Жапаров президент айтпады эле. 1 саат, 2 саат телефон чукулайт, 2 саат уктайт, андан көрө могу башка жакта могу тажиктер, маяктан өзбектер жакшы иштейт дейт. Ошолорго жолукпой койдум. Бир тажик семьясы менен келсе, спокойно багат элек, дагы спокойно кой берет элем. Давай иштегиле, давай момда кылгыла деп. Бизде кыргыздар эмнегедир ошентип Англияга барып туруп аябай сонун иштейт да, бияка келип туруп уктайбыз да. Аякта эме да, если иштебесең сааты менен да. Иштебесең бүттү да өлдүң. Акча албайт, эчтеке албайт. Кыскасы, эрте жазда келип туруп силерге бияка бир жакшы жумушчу келсе, кышка чейин иштейт экен да, ооба. Тамагы бар, жаткан жери бекер. Малынан чабабыз, жыйнайбыз, анан жана удобрение беребиз. Опут алам деген киши деле келип иштесе болот экен да. Ооба. Өзүлөрү ушундай холодильник менен келип туруп ошол жерден терип түзүлө салып сатып кетип атышабы? Булар тербейт. Терүүчүлөр бар да, өз тиги жана хозяиндар. Мага ошогондор, ошолор терет дагы буларга өткөрөт. Бияка келип түзүлө өткөрө берет экен да. Өткөрүп алып булар сразу холодильникке салат ящик менен. Ар жак ошондо бүт клубникабы? 95 гектар полный клубника. Аны бир киши иштетеби же? Жок, момдай үйлөр салып алып эле жашап атышат. Бир эле, если тиктиңбей бир эле клубника тек, бир эле жол менен. Тиктиңбей бир эле малинаны карап, всё, так мындай эметип алсаң жетишпей каласың. Карай албайсың эчтекени. Бир эле ошол малина эле эметиш керек да, болду. Мынакей. Биздин көрүүчүлөр жей бересиң клубника, малинаны жей бересиң деп күлүү. Аябай комментарийге жазышат. Кантип жебейсиң? Аппетитный болуп турса. Малинаны бирок көп жебе. Малинаны бирок көп жебеш керек. Мынакей, урматтуу дыйкандар. Малинаны көп жебеш керек. 7 штук жеш керек. 7ден көп жесең давление түшүп кетет. Ушундай экен да. Бул аспирин да. Ошон үчүн биз иштеп аткандар жебей калышат, тоюп калышат. Организм да. Өзү эле айтат, отказ кылат. Нури деле. Болду, жегим келбей деп атпайбы? 7-ни жеди окшойт, Андан деле ашык жепти. Жеген жок го. Көп деле. Жылдыз аллергия бармат деп уже кетип атат. Мынтип аллергиясы барлар бияктан кыйналат экен да. Держат ушинтип байкуштар. Бирден, мына карасың, бирден. Ну, вот здесь смотри. Сними, пожалуйста. Да. Жалпы малина отургусканда мындай кичине отургузбай, бир 10 соток, 20 соток деп эле бир көп эле отуруш керек экен да. Если күчү жетсе.
общий жалпы массадан да жакшы түшүм чыгат экен да. ооба. Бул кичинекей 10 соток отуруп жок, койсо, анда эчтеке деле түшпөйт. анда Эми для Таза себя чыга өзүң үчүн. для себя. Да. 10 сотуктан эми жакшы карасаң, ошол 10 сотуктан деле прибыль жакшы түшөт. Сезондо, сезондо $5000 алып коесуң. Можно вот так меня снять, вот. Смотрите. Так. Щелочь. Тети ортолоруна аралап киргенде. Анан сизге ошентип чалганда YouTube'дан чалдык деп эмне дары себесиңер, ой, эмне удобрение себесиңер, эмне кыласыңар деп секреттер сурап атат да. Ооба. Анан сиз эмне деп жооп берип атасыз? Айтып атам ушул. Именно күздө жана жана тооктун эмесин алып анан жанагы димофос менен черный жемчуг бергиле деп. Ошол эң жакшы экен. Онда түс бак болсо, ончалык мөмө берет экен. Бышпаганда толтура. Общий план выйдет, да? Улан келатат дегенде материалдар келатат, азыр ташый. Мынакей тияктан Тигин тартып кой. мотоцикл менен келе жатат, азыр ушинтип жекеден жыйнап кетет экен да. Тарткан. Уланбы? Улан. Эже кандайсыңар, жакшысыңарбы? Жакшы, өзүңүз. Кандай болот иштер? Жакшы. Малина терип атасыңар. Ооба. Бир күндө канча банка терип аласыңар? Көп болгондо 70, анан 60, 55 банкага чейин жетет деген. 60-70 банка. Жана күн 70 банка тергендим. 70 банка орточо тереткесиңер да бир күндө? Ооба. Анан кандай болот мындай? Условия жакшы элеби? Азыр күн салкын болуп калып кичине терилип атабы, жакшы? Жакшы. Условия баары жакшы. Мондай фартуктарды өзүңөр тигип алдыңарбы же атайын жасап? Ма эженики өз жасап. Бул салкын эже ушун өзүнүн производствосу экен да? Келин тигет окшойт. Мынакей. Не только дыйкан жагынан, но и швей жагынан деле жакшы турасыңар сиз. Сиз эже өзүңүз бала чакыңыз менен иштеп атасызбы же? Өзүм иштеп атам. Өзүңүз эле? Өзү келет, Гростон келишет. Кайсы жактан келдиңиз? Гростон. Гросис каяка? Аламединский районго, Алматинский менен ошондой. Ошол жерден күндө барып келесиңерби? Ооба. Күндө барып келишет. Буяка маршрутка бир нерсе каттайбы? Ооба, маршрутка Аламединден минебиз. Түз эле ушул айылга келеби? Прям эшинасына чейин келет. Сонун экен маршрутка каттаса. Вообще бир тез эме келсе 1 саат 15 минутта келесиң да. Эгер эме токтоп келсе 1,5 саат ошондой. Маршрутка бар. Ошондо канчада келип, канчадан канчага чейин келип атасыңар же иштеп атасыңар, рабочий күнгө? Ошо эмеде эртең менен чыгабыз, 6да почти 7:30-8де жумушка түшүп, кайра кечинде 6:30 ошондой ар кандай. Үйгө барып чарчап жатып каласыңар. Чарчабайт, уйсайт. Ошо үйдө уюсайсыңарбы? Үйдө балдары бар, 5 баласы бар. Кыргыздын айымдары. Булар эмнеде жаштар чарчайт. Мотоцикл келатат. Биз видеого тартып аткан эл менен бөлүшөлү дейбиз да. Мен мага тийишпей эле, мен силерге тийишпейм деп эле. Антип жашап келгенде, антип иштеп келгенде жакшы, бирок биз көйгөйлөр бар да. Ооба да, адам өзүнүн кургозорун элге бериш керек. Элге үйрөтүш керек. Жаштарды кызыктырыш керек. Бүттем. Монтип эле барып, чет мамлекетке барып. Темселебей. Жанталашып барып, кул болобуз да ошо. Ооба. Мурун Америка деген Африкадан мындай күч, раб деп кулдарды апарып иштетчи да. Ооба. Негилер бутуна кишен салып. Чынжырларды байлап ошол жака барып иштетчи да. Ооба. Азыр болсо андык кереги жок аларга. Өзүбүз барабыз мен. Жанталашып барып иштеп беребиз. Канча деген жолго акча төлөшөт, энетасы уюн сатат, бирдемесин сатат, же кредит алып кетишет байкуштар. Вот проблема ошол болот. Алар кадаланып киргизбей
ошентсе деле барып иштеп берели деп барабыз ошол жака. О, мына карачы, Россия эмне болуп атат. Жаштар эмне болду мына. О. Бир гана ушу чоңдорду карап кое туруп өсүш керек экен да. Ооба да. Мына ошентип өзүбүз деле. Мына Сиз отурузуп атсаңыз. Мына көрдүңбү, мына корейстер дуңгандар. Илгертен бери келаткан булар жер менен иштеп. Азыр мына бүт жерлердин баарын тең арендага алып, бүт сатып алып, мына чүйдө. Мисалы Беловский жак жалаң дуңгандар сатып алышты. Мына биякты дагы Токмок жакта жерлерин баарын дуңгандар сатып, корейстер сатып алып. Азыр биздин кыргыздар малай болуп иштеп жүрүшөт ошолордо. Морковка терип, пияз терип, мынакей өзүбүздүн жерибизди өзүбүз дуңгандарга өткөрүп салдык. Ушул жакшыбы? Бизде кыргыздарга биринчиден мотивация жок. Жок. Анан экинчи Эме жок. Билим жок. Жок, билим жок, информация жок. Анан биздин эне атасы, ай, тигинин баласына машина алып бериптир, мен андан кемминби деп, 2 гектар, 1 гектар жердин баарын тең Беловский мына бүт дуңгандарда 1000 гектар, 2000, 100 000 гектарга чейин жерлерин баарын алып коюшуп, мынакей бүт эми кайра биз тилинде өзүбүздүн бир туугандарыбыз бар, арендага алып иштетип атат ошол. Малина тиги мына Беловскийда. Мен өзүм көрүп таң калбадым. Бир эле дуңан. Келе могу жерден бир ежевикаларда бир подсъемка кылып коелучу. Жан тетек тартпайсың ай. Келчи могу жерде. Могу жерде бышкан аралашкан да бу жерде. Бышкан үз. Мурунку чыгарылышта тартканбыз. Бышкандары бар, бышпагандары бар. Ооба. Бул кече терип салган бу жердин баарын. Анан калып калгандар да бар. Калгандар мынакей. Агролайф YouTube каналынын катталуучулары полядан терилип келген малиналар ушинтип мынтип контейнерлерге салынат экен. Силер ушул контейнерлерди Куликовскийге жөнөтүп атасыңар да, туурабы? Ооба. Аке, урматтуу көрүүчүлөр, Салкын эже азыр ушул контейнерге салып атат. Аке. Бир банка, бир контейнер болуп калат экен да ошондо. Бир банка, бир контейнер бар. Акырын салабыз. Что эспегенге аракет кылабыз, жакшылап. Биякты өзүбүз салабыз, ушу жерде ушу могу кичинекей неберем. Мынакей Куликовский торт жеп, бүт мына. майрамдык дасторконубуздарда көрүп аткан продукциябыз мынакей өзөгү ушул жерде экен да. Көрүп алыңыздар. Ушул жерден Салкын эжебиз даярдап берет экен. Муну жаап туруп, могу коробка бар. Могу Куликовский коробкага ушуга 16дан салабыз. Мына мындай. Бир коробкалар, атайын брендовый коробкалар. Антип турган. Скоштобой саласыз да? Жок. Антиякты өздөрү анан мунун баарын жаап, бияка анан 16 штуктан салабыз бу жерден. Азыр пока жаппайбыз. Кетерде эле жабабыз. Потому что ысып кетет да. Быкшып эметип кетет. Качан ошо кечинде алып кетчү, Кечинде алып кетет. Азыр тергендерин баарын салабыз эми. Мына ушинтип туруп бир банка, бир контейнер болот экен. Контейнерди азыр жаппайт экен да, анткени ичинде эзилип, товарный бити бузулуп калышы мүмкүн, ошондо салкын болуп кичине мындай шамалдап туруш керек экен да. Мына тапчанын астына коебуз. О, бир коробка канча контейнер батат? 16 штук. 16 штук. 16. Бир коробка канча килограммдай болуп калат? Бир коробка канча кило болот булар? 9, 10 кило. Момдай бир коробка 9. 9 жарым 10 кило. 10 килограмм тегерек болуп калат. 1 килограмм коробкада эме контейнерден чыгат. 1 кило чыгарат. 9 килограмм. Таза малина 9 килограмм. Таза момдай коробкага таза 9 килограмм малина батат экен да. Так. Маточер, можно крупным планом так раз проехать. Мyak tugulup saltın ya. Момдай жыгач ящиктерге дагы өзүнчө терилет экен. Бул өзүнчө жанагынтип заказ кылгандарга, Атайын бар. Бул контейнерге эмес. Мынтип заказ кылып кетсе болот экен. Мындай жыгачка да салып оптом өткөрөбүз. Атайын поставщик балдар бар. Толкунбек өткөрөбүз. Ушундай ящиктерге салып. Могу бир ящикте канча килограмм болуп калышы мүмкүн? Чистый вес 3 килограмм бар. 3 килограмм бар, 3 килограмм. Урматтуу мөмө сүйүүчүлөр,
бүгүн биз силерге малина тууралуу салкын эже менен маалымат бергенге аракет кылдык. Суроолорубузду бердик. Эгер кандай дагы бир суроолор кызык болуп атса, комментарийге жазыңыздар. Комментарийлерден дагы өзүнчө бир видео даярдайбыз комментарийлердин негизинде. Мынакей артында көрүп атасыздар, ушинтип малина терилип, биздин Бишкектеги чоң фирмага азыр кетет экен да. Азыр болсо салкын эже, сизге мен чоң рахмат айткым келет. Ушу бизге бүгүн убакыт бөлүп, ушундай дыйкандардын убакытысы азыр алтындан да кымбат болуп аткан учур. Ошентсе да болбой бизге макулдугуңузду берип, биздин кыргыз элиге ушундай маалымат бергениңизге рахмат. Сиздин жашыңызга карабай ушинтип эмгектенип, 2,5 гектар иштетип, андан тышкары дагы 20дан ашык киши иштетип атасыңар, жумуш берип атасыңар, тамагын жасап берип атасыңар. Бул нерсе кубандырат да. Ошол сизге Кудай күч кубат берсин, ден соолук берсин. Анан биздин ушундай көрүүчүлөрүбүзгө мотивация берип атканыңызга рахмат. Биздин көрүүчүлөрүбүз менен жыйынтык чыгарып, коштошуп, анан өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып коюңуз. Мен айткым келет, ушу силерге да чоң рахмат келип, ушундай жашка чыкканда баягы Кыргызстанга, биздин Кыргыздын жаш жигиттерине, кыздарына, келиндерге айткым келет. Эч убакта жалкоо болбогула, иштегиле. Кто рано встаёт, тому Бог дает дейт. Саат 5-те турам мен, ошондон баштап кыбыраган саат 10го чейин кыбырайбыз. Эч жумуштан коркпогула, иштегиле айланайындар. Эмне кыласыңар чет мамлекетте, эмне кыласыңар башка Россияга барып, мына өзүбүздүн жерибиз бар, өзүбүздүн суубуз бар. Самый главный ушул мен кайрылгым келет чоңдорго, ушул өйдөккө зонага бүт дамба кылып, бул жер жемиш көбөйсүн десе, элдерге жумуш бергиси келсе, именно ушул жерге сууну даярлап берсин бизге вовремя, самый главный. Калганын эл өзү эмгек кылып кетет. Азыр жаштар көп иштейм деген, аябай көп. Чоң рахмат, баары сурап атат. Эми дагы жетишпеген эме баягы эмени алам десеңер, мен айтып берем. Мен өзүмдүн өнөрүң болсо өргө чап дейт. Мен өнөрүмдү эч убакта жашырбайм. Потому что бизди кыргыздар бутка турушубуз керек. Качанга чейин биз кедей болушубуз керек. Качанга чейин жерлерибизди бирөөгө сатышыбыз керек. Жерлерди сатпайлы, өзүбүздүн жерибизди өзүбүз сактайлы. Именно үлүш жерлерге ушундай малина, клубника, ежа малина, помидор, бадыраң баарын каалаганыбызды айдасак болот. Азыр эми, конечно, баягы илгеркидей завод, фабрика эчтеке жок. Ошон үчүн мына ар бир адам байым десеңер эле, мына монтип өзүңөр эле эмгек кылгыла. 1 гектар жерди арендага алып эле ошону эле иштеткиле, бүттү. Анан кимге эмне кандай эме акыл керек болсо келгиле, үйрөтөм, кандай тигишти, кандай сугарышты, кандай жана витаминдердин баарын айтып кеттим. Дагы эле айтам, ошол бардык жалбырактарга витамин бериш керек. Ошол жана глицерол менен иштешкиле, аябай жакшы. Суу жок убакта ошол кадимкидей сактап калат да. Ошол мен ошол суудан кыйналганда ошолорду чачып, малиналарымды сактап калдым. Эми кичине чуть-чуть эметип калдык, токтоп калдык да. Ошол эми ошо менен жыйынтык чыгаралы. Жакшы көрүүчүлөрүбүз менен коштошуп коюңуз. Жакшы калагыла, иштегиле айланайын жаштардан суранарым ошол жалкоо болбогула, уктабагыла, самый главный иштегиле. Жакшы калагыла баарыңар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Кудай буйрса эртең бүрсү күндөрү ушул эле айылдан Кубановага барып тартабыз. Ал билесиздер, эже малина, ежевика, клубника, малина отургузат. Ага да барып суроолорубузду беребиз. Ага чейин комментарийге жазып өзүңөрдүн ойлоруңарды жазгыла. Анан дагы кезектеги теплицадагы серияларды тартабыз. Мына бүгүн чалып, ошол жакта результаттар чыгып атат деген маалымат келди. Ошо теплицаларда тартабыз. Катталып коюп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Эмки чыгарыштан көрүшкөнгөчө. Рахмат сизге, чоң рахмат.